بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бизден өтө турган бүгүнкү сабагыбыз Ад-дава дава, дарт жана дава деген китебинен Ибн Каййим аль-Джаузиянын. Бүгүнкү тема ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. Дуалардын эң пайдалуусу бул дуа кылууда Аллах Тааладан кайра талыкпай сурай берүү жөнүндө өтөбүз. Бул жөнүндө Рава Ибн Маджих фи Сунанихи, имам Ибн Маджих өзүнүн Сунанды китебинде мындай хадисти риваят кылат. Мин хадис Аби Хурайра, бул хадис Абу Хурайранын хадисинен. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Тааланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: Мен лам ясаллаха ягдаб алейхи. Ким Аллахтан суранбаса, Аллах андан ачууланат деген. Демек, мусулман бир туугандарым, Аллахтан суранбай койбогула. Ким Аллахтан суранбаса, ким Аллахтан үмүт кылып суранбаса, Аллах ошол пендесинен ачууланат экен. Ошол үчүн Аллах бизди кул кылып жараткан, пенде кылып жараткан. Андан биз суранып, үмүт кылып, Аллах Таала бизге берсин деп, ошол үчүн бизди жараткан экен. Ва фи сахих аль-Хаким, имам Хакимдин мустадрагында, мин хадис Анас ан Наби саллаллаху алейхи ва саллама, бул хадис Анас ибн Маликтен келет. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан хадис. Айтат: дуа кылганда алсыз болбогула дейт. Ла та'жазу фи дуа. Дуа кылгандан алсыз болбогула, жалкоо болбогула дейт. Фа иннаху ла яхлак ма дуа ахадан. Билип койгула дейт пайгамбар. Дуа менен бирөө дагы жок болуп кетпейт дейт. Мындайча айтканда, бул дүнүдө дуа кылып жүрсөк, Аллах Таала бизди жок кылуучулардын катарынан кылбайт экен. Жок дени бизди бул дүнүдө биздин дуабыз коргоп сактайт экен. Андыктан Аллах Тааладан суранганды унутпайлык. Аллах Тааладан суранганды ошондон алсыз болуп, күчсүз болуп калбайлык. Анткени бардык адамдар өзүнүн деңгээлинде күнөөкөр болуп эсептелинет. Бирок дуа кылганды токтотуп койсо, Аллах Таала андан ачууланып, Аллах Таала ал адамды балким жок кыла тургандар катарынан кошуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн Аллах Таала бизди жок кылбасын, дайыма бар бололук. Аллах Таала биздин өмүрүбүзгө, мусулмандардын баардыгыңыздардын өмүрүңүздөргө, жашооңуздарга берекесин берсин. Ошондой эле хадис Закара аль-Аузаи ан Зухри ан Урва, яни Урва ибн Зубайр ибн Авам. Ушундай имам аль-Аузаи эскерет, ал болсо Зухриден алып келет хадисти. Зухри Урвадан алып келет. Ошол үчүн Урва ибн Зубайр, Зубайрдын баласы, Зубайр ибн Авам билесиздер, сахаби. Ошонун баласынан Урва бул табиин. Ан Айша, Айшанын келген хадис радиаллаху анха, калат, айтты дейт. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Тааланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Инналлаха юхиббул мулхина фи дуа. Андыктан Аллах Таала дуа кылып жатканда чарчабай, талыкпай, Аллахтан өжөрлөнүп, кешке сурай бергендерди жактырат дейт. Караңыздар, хадис ушундай келип жатат. Чарчабай, алсыз болбой, Аллахтан талап кылып сурана бергенде
ошондой пендени дейт Аллах сүйөт дейт. Андыктан Аллах Тааланын сүйүүсүнө бөлөнөм десеңиздер, талыкпай сурана бериңиздер. Эмнеге талыкпай сурану? Анткени бизге ар кандай апаттар келет. Бир адам жин оорусу менен ооруйт. Бир адам дагы бир апатта, бир баледе. Бир адам ачарчылык менен, бир адам оорусу менен, бир адам денедеги бир дарты менен, же болсо бир адам ошондой дартка чалдыккан адамды карап, аны мындайча айтканда артынан ошол адамды карап жүрөт. Бул адамга да кыйын. Демек жашообузда, биздин жашообузда ар кандай учурдар камтылууда. Андыктан бир туугандарым, талыкпай, чарчабай, дайыма Аллахтан суранганды унутпайлык. Мага бербей койду дебей, күнүңө сураналык. Сурана берүү бул өзү момундун, пенденин сыпатынан экен. Ал эми суранганга жооп берүү бул улуу Аллах Тааланын сыпатынан экен. Ошон үчүн Аллах Таала Фатиха сүрөсүн Ияка набуду ва ияка настаин. Биз сага сыйынабыз, биз сенден гана суранабыз. Демек, сурануу сыйынгандан кийин экен. Анан кээ бир пенделер, кээ бир туугандарыбыз ушундай болуп калышы мүмкүн. Алар эчтеке намаз окубай эле, эчтеке бир орозо кармабай эле, эч бир ибадат жасабай эле жөн эле сурана бериши мүмкүн. Ошондой түшүнүп алышы мүмкүн бул сабакты. Андай эмес, сурангандан мурда ибадат кылып сураныңыздар. Азыр сурана турган убакыттарындагы биз сабакта кенен айтып кетебиз. Ошондой эле биз айтпадыкпы дуа кылгандан эрежелерин? Талыкпай сураш керек экенбиз, чарчабаш керек экенбиз. Эми эмне? Ваминал афат аллати тамнау тараттуба асари дуа алейхи. Аллах Тааланын бере турган суноолорунда, ар кандай апаттарда биз дуанын белгисин, мындайча айтканда, дуанын таасири Аллах Таала качан кабыл кылат ошол дуаны дейт. Аллах Таала каалаган убакыттарда дуа кылсак. Ошол дуа кылгандын ар нерсени өз ордуна койсок. Мисалы, мындай деген нерсе бар. Сахих Аль-Бухари. Мин хадис Аби Хурайра. Абу Хурайранын хадисинен анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты дейт: Юстажабу ли ахадикум ма лам я'джал. Эгерде силер шашылбасаңар, силердин кылган дуаларыңарга Аллах жооп берет деген экен. Якулу дауту фалам юстажаб ли. Анан пайгамбар түшүндүргөн экен. Бул кандай дегенде, бул болсо мааниси, мен Аллахка дуа кылып сурандым элем, жообун көргөн жокмун. Мага жооп берген жок. Мына ошондой сөз, анда дуаңар кабыл болбойт дейт. Бир нерсени сурай бериңиз. Бир сураңыз, 1000 сураңыз, күнү түнү сурана бериңиз. Анын чеги жок. Мына нерсе жок. Бир суранып койсоң эле кабыл болот дегенде. Биз эмне? Пайгамбар белек. Анткени пайгамбарлардын деңгээли башка. Бизде ушундай адамдар болушу мүмкүн. Суран деди эле, эмне кол көтөрүп сурандым, Аллах Таала мага жооп берген жок. Койчу, мен суранбай эле коеюнчу. Жок. Тадарруан ва хуфиятан. Коркуп, Аллахтын алдында өзүбүздү ылдый сезип сурана берелик. Аллах Таала биздин дуабызга жооп бериши жакында. Бүгүнбү, эртеңби, аны Аллах өзү билет. Ошон үчүн биз бир нерсени сурап койсок эле жооп бербей койду деп таштап салбаш керек экенбиз. Бул өзгөчө жанакындай жин ооруп жаткан адамдарга айтмакмын. Сыйкыр менен ооруп жаткан адамдарга, аларга Аллахтын шыпаасы убакысы бир аз узунураак болот.
Ошол үчүн сиздер талыкпай, үмүтүңүздөрдү үзбөй, чарчабай Аллахтан сурана бериңиздер. Биринчи жолу суранаткандай, ар дайым биринчи жолу суранаткандай. Аллах Таала ошол дуаны Аллах жакшы көрөт. Сахих Муслим хадис: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة الرحم ما لم يستعجل. Пайғамбар айтат, пендеге суроосуна Аллах жооп берет дейт. Бирок 3 нерсеси болсо, 3 себептүү амалы менен Аллах ага жооп бербейт дейт. Биринчи, күнөөсү болсо дейт. Бир күнөө кылып жүргөн болсо, ошо күнөөсү себептүү ал Аллахтын жообунан кур калат. Экинчи, тууганчылык байланыш дейт. Мурда да сабакта айтканбыз, тууганчылык мамиле эмес, тууганчылык байланыш. Ошон үчүн тууганы менен адам байланышын үзүп койсо, анын дуасына дагы жооп берилбей калат экен. Андан кийин дуа кылып жатканда дуасын шаштырбаш керек. Шаштыруу деген кандай? Кыйла я Расулуллах, омал истиажал. О Аллахтын элчиси, дуаны шаштырууну биз кантип түшүнөбүз деди. Кала якулу кад дауту ва кад дауту фалам ара ястажиб ли. Дуа кылдым, бирок мага жооп бергенин көргөн жокмун деген сөз дейт. Демек, андай максатта, андай таризде дуа кылбай, дуа кылып жатканда талыкпай, чарчабай, алсыз болбой, дайыма Аллахтан сурай бериш керек экен. Кайта-кайта талап кыла бериш керек эмес. Аллахым бер деп. Бирок мурдакы сабакта дагы кененирээк түшүндүргөндөй, ибадат менен кошо болгон дуада береке бар. Ибадат жок дуа бул жөнөкөй эле кур дуа. Жанакындай тузу жок тамак сымал. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан хадис, бул имам Ахмадтын муснатында келет. Мин хадис Анас ибн Малик. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. Пенде Аллахтын берекетине бөлөнүп кала берет дейт. Качан гана дуа кылып жатканда шаштырбаса дейт. Мындайча айтканда, Аллахтын берекетине, Аллахтын жакшылыгына бөлөнөм десеңиздер, дуа кылганда Аллах Тааланын жообун шаштырбаңыздар. Качан шаштырып баштасак Аллахтын жообун, ошондо бизден береке үзүлө баштайт экен. Я Расулуллах, кейфе ястаажил. Кантип шаштырат Аллахтын дуасын деп сахабалар таң калган экен. Себебинде эмнеге бул нерсени сахабалар сурап жатат? Анткени сахабалар ушундай таква эл болгон. Алар андай нерсени дагы ойлонуп койгон эмес да. Бул кимдин оюна келе турган нерсе? Бул алсыз, иман алсыз, шашма, ибадат кылгандан, талыккан, Кудайдан сурангандан эринген бир ошондой адамдардан оюна келе турган нерселер да. Сахабалар ушундай таква таза адамдар болгон, андай да оюна келбептир да. Ошон үчүн таң калып атат да. Дуа кылганда шаштыруу деген эмне деп. Анан пайгамбар түшүндүрүп берди. Кад дауту рабби ва лам ястажиб ли. Раббимди дуа кылдым, бирок Раббим мага жооп берген жокко, деп айткандык дейт. Сахабалар таң калды. Эми ошондой да адам болобу депчи. Караңыздарчы, келиңиздер. Раббибизге биз көп нерсени, ар бир мусулмандын көкүрөгүндө ар кандай
арзу, ар кандай тилек, ар кандай ички дүнөсүндө Кудайдан сурана турган, жалбарып кайрыла турган сөздөрү өтө көп. Бирок пенделер ошол дуаларды көп кылбай жатышат. Биз дуаларды кыла берелик. Дуа кылгандан шашылбайлык. Дуа кылгандан эринбейлик. Дуа кылгандан чарчабайлык. Аллахтан сурангандан мындай өзүбүздү бош амалга бөлөп койбойлук. Дуа бул биздин жүрөгүбүздүн азыгы. Дуа бул биздин тилибиздеги сөзүбүздүн азыгы. Дуа бул биздин бул дүйнөдөгү кылып жаткан ибадаттарыбызга тастыктоо иретинде кылынган, айтылган сөздөр. Ошол үчүн биз дуа кылып жатабыз. Демек Аллахка ибадат кылып жатканыбызды тастыктап жатканыбыз. Дуалар бул пенде менен дайыма болуш керек. Эгерде пенде Раббисинен суранбаса, кимден суранабыз? Анткени адамды Аллах Таала сурануучу кылып жараткан. Кичинекей кезибизде эле суранабыз атабыздан. Дайыма бир нерсени сурап турабыз. Бирок акыл киргенден кийин Раббибизден суранганды эмнеге унутуп койдук? Биз башка бирөөлөрдөн, өзүбүзгө окшогон бир адамдан суранганды көбүрөөк кабыл кылабыз дагы, бирок улуу Раббибизден суранганды унутуп коюп жатабыз. Керек болсо кээ бир алымдар үйгө нан керек болсо кошунадан сурангандан мурда дейт, Аллахтан дуа кылып туруп анан кошунадан суранчу эле дейт. А бизде бар, тети кошунадан нан алып келе койчу дейт. Караңыздарчы, кичинекей маселеде дагы адамдар Аллах Тааланы ушунчалык суранууда алдына коюшчу экен. Анткени дуаларга жооп берүүчү бул Аллах Таала да. Уд'уни астажиб лакум. Аллах айткан, мени дуа кылып чакыра берле, мен дуаңарга жооп берем дейт. Келиңиздер бир туугандар. Элибизге, мамлекетибизге, жакындарыбызга, өзүбүзгө дуа кылгандан унутпайлык. Анткени бардыгыбыз дуага муктажбыз. Эмки сабакта ошол дуа кыла тургандын эрежесин, анан кайсыл учурларда дуалар кабыл боло турганды өтөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.